Ассалаумалейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле базар жоқ каналы. Бүгін 20-2022 жыл мен Бишкек шаарынын батыш тарабы Новопавловкадан сіздерге бір сатылуучу үй көргөзмөкчүмүн туғандар. Видеоны өткөрчүрүү аягына чейин күзөтүп туруңуздар. Азыр биринчи болуп баруу жолун түшүндүрөм туғандар. Мен турган жер Денис Япина жана Кирова көчөсүнүн кесилишинде турам туғандар. Сатылуучу үй ушул жерден түштүктү карай 500 метрдей басып барып, мечиттин жанынан сол тарапка кайрылганда жайгашкан. Бул Кировдагы мечиттин жанынан кайрыласыздар сол тарапка тугандар. Анан бул жерден көптөгөн маршруткалар өтүшөт Кара-Балта тарапка жана Машине базар тарапка. Анан бул жакка карап кетсеңиздер, Бишкек шаарынын бурч-бурчтарына көптөгөн маршруткалар өтөт. Жана сатылуучу үй тарапка чейин 42-чи автобус, жанынан башка 3 маршрутка 173 жана башка маршруткалар барат. Анда эмесе мен сатылуучуга карай жол алдым тугандар. Сиздер лайктан басып өз оюңуздарды комментарийге жазып туруңуздар. Мынакей тугандар, келүү жолун түшүндүргөнчө бүгүнкү чыгарыштагы сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Бул мына көчө тараптан көрүнүшү тугандар. Жанагы Кировдо жайгашкан мечиттен 150 метрдей чыгыш тарапта болуп калат. Андан ары мектепти жана видеонун башында айттым. Денис Япинанын жээгинде жайгашкан жөө барсаңыздар болот. Анча деле алыс эмес. Эми садиктер ошол жакта. Андан ары куросуна киргенде калган маалыматтарды берейин тугандар. Мынакей бул коросунун көрүнүшү тугандар. Жеринин аянты 3,5 соток экен. Суу, свет бар, газ бар, анан канализация. Ылдыйкы көчө келди, бул жака деле жакынкы аралыкта келет деген ойду айтты үй ээси. Кызыл китеп бар экен документтер боюнча. Үй жөнүндө айтсак, 88 квадрат метр, узун туурасы 11ге 8 тугандар. А бийиктиги 3 метр экен. Толук түрдө кызыл кирпич менен бүтүрүлгөн, сейсмопояс коюлуптур, фундаментке жана сейсмопояска российский арматураларды таштаганбыз дейт. Үй өзүм үчүн салынган, бирок себептерден улам сатып аткан учур экен. Азыр мына ички тараптарын деле көргөзөм. Чек аралары жөнүндө айтсак, мына чыгыш чек арасы бул жерге чейин болуп калат. Көчө тараптагы чек арасы бул мондай темир листтер менен тосулган, жана батыш тараптагы чек арасы бул жакта дагы мондай зымтор менен тосулган тугандар. Азыр үйдүн ички тараптарын көргөзөйүн. Киргенде мондай бир коридор. Ошол эле жерден оң тарапка кирсек, бул жакта душ, ванна карашот алынган жер бар экен. Фоточкага да жай калтырылыптыр. Андан кийин боягы мондай бир бөлмө. Түз өтсөк чоң зал карашот алынган бөлмө бар экен. Айнектерге чыгыш тараптан терезелерге жай калтырылган. Окей. Андан ушул жерден сол тарапка кайрылсак, бул жакта дагы бир бөлмө бар туганда. Окей, 2 бөлмө бар экен бул жагында. Окей. Мына ушундай көрүнүштө. Эми кайра эле бул коридорго чыгып, оң тарапка кайрылсак, бул жакта дагы бир мондай бөлмө бар экен. Эми жыгаштары деле тугандар. Өйдө жактагы материалдын деле баары российский материалдан кылганбыз деп айтты үй ээси. Так. Эми жерин аянты 3,5 соток десем, алды тарабын көрүп ушунча эле деп ойлобоңуздар. Арты тарабында дагы жер бар тугандар. Азыр аны деле көргөзөйүн. Кошуна менен болгон аралык мынакей 2-1,5 метрдей аралык бар экен. Бул үйдүн батыш тарабы. Жана түз өтсөк бул жакта арты тарабында дагы ушунча жер бар тугандар. Мынакей газ ушул жерден өткөн, газды киргизип алууңуздар керек. Газ пока кире элек, бирок мына жаныңыздардан өткөн турбалары. Мен кайра эле үйдүн алды тарабындамын тугандар. Эми бардык эле маалыматтарды бердим. Ошо сиздерге үйдүн баасын айтайын. Бул үйдүн баасына $31,500 деп аттыр, $31,500 деп аттыр. Сүйлөшүү болот тугандар. Ээсинин номерин мен экранга калтырамыз, мына кылып сүйлөшүп көрүңүздөр. Негизги маалыматтарды дагы бир эле эскерте кетейин. Новопавловка, Ворошилова 8В дарегиндеги жайгашкан үй. Жаныңыздарда бул жерде мечит бар. Түз түшсөңүздөр, ал жактагы Чыңгыз Айтматов гимназиясына бара аласыздар. Трассага деле анча алыс эмес. Көптөгөн маршруткалар бул Кирова көчөсүнөн өтөт тугандар. Бишкектин көп бурчтарына барсаңыздар, бул Кированын чоң трассага түшсөңүздөр, ого бетер эле көп тугандар, көп маршруткалар өтөт.
басы 31,5 мың доллар сүйлөшүү болот. Анан ушул видеону достор менен, группалар менен бөлүшсөңүздөр, мага үй ээсине чоң жардам берген болсо, жана ошондой эле кимдир бирөө үй издеп жүргөн болсо, ал кишиге да чоң жардам берген болсуздар туугандар. Негизинен үй издөө деле кыйын туугандар. Акчаңыз бар, бирок үй табуу деле кыйын. Ошого группаларга жөнөтүп койсоңуздар, кимдир бирөө ушул сыяктуу үй керек болсо, ошол адамга да чоң жардам болот. Анда эмесе мен сиздер менен коштошом туугандар. Кийинки чыгарылышка чейин саламатта калыңыздар.